Қоқыстан чайыңызға, же тамағыңызға чымын түшіп қалса, емне қылу керек? Қоқысынан чайға, суға, же башқа тамаққа чымын түшіп қалса, аны төгіп салу керек деген ой әрбір адамдың башына келуісі мүмкін. Анткени чымын таза емес жерлерде да учуп қонып жүрөт. Бирок бул биз ойлогондой эмес экен. Бул илимий акыйкат жөнүндө мындан 14 кылым мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде берген кабарды имам Бухари мындай риваят кылат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде силердин бирөөңөрдүн тамагыңарга чымын түшүп калса, ал чымынды тамагына дагы бир жолу малып, андан соң алып салсын. Анткени чымындын бир канатынын астында оору жуктуруучу микроб болсо, экинчи канатынын астында шифасы, дарысы бар. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чымынды тамагына бир малып, андан соң алып салсын деп айткан. Мында кандай сыр катылган? Эми азыркы өнүккөн медицина илими бул акыйкат жөнүндө эмне деп айтканын карап көрөлүчү. Баарыбызга белгилүү болгон ар кандай жугуштуу ооруларды таратуучу чымындын бир канатынын астында майда көзгө көрүнбөгөн зыяндуу микроб бактериялары жайгашкан болсо, ал эми экинчи канатынын астында аларды жок кылуучу химиялык зат жайгашкан. Ошондой эле бул микроб бактериялардын узундугу 20-25 миллимикронго барабар болуп, аларды өнүккөн микроскоптор аркылуу гана көрүүгө болот. Физика илиминде микрон 1 миллиметрдин миңден бир бөлүгүн түзөт. Урматтуу замандаштар, чындыгында чымындын бир канатынын астында оору таратуучу зыяндуу микробтор жана бактериялар, ал эми экинчи канатынын астында болсо, аларды жок кылуучу химиялык заттар жайгашкандыгы жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мындан 14 кылым мурда айткан сөздөрү менен азыркы медицина илиминин көз караштарынын бири-бирине дал келип жаткандыгына таң калбай коюуга болбойт. Анткени бул дал келүүлөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздөрдү өзүнүн ой сезимдеринен айтпагандыгын ачык далилдеп турат. Илим менен техника өнүкпөгөн заманда жашап өткөн, окууну да, жазууну да билбеген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мындай таң калыштуу сөздөрдү өзү ойлоп табуусу акылга сыйбаган нерсе го.